Рахмат, Бактый Сөнөч, саңыздар, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Айбек Жанышбекович, мен суроом сизге. Мына акы төлөнүүчү парковкалар боюнча айтайын дедим эле. Мына сунун артында Фрунзеден Баканбаев көчөсүнө чейин Шопоков көчөсүндө. Бүгүнкү күндө ал жерден бир 20 сомго дары алайын десең да 40 сом кошумча төлөп бересиң. Мындайча айтканда бир дары 60 сомго айланып атат. Ошо парковкаларды бекер эле кылып койбойлу. Себеби шаар тургундарына бир кыйла жеңилдик болмок да. Бул биринчи, анан кийин буну мен жооп берип коюңуз. Урматтуу Азамат Алмазбекович, негизи бул сунушуңузду биз караганга даярбыз. Себептен да эгер бир социалдык ушундай мекемелердин астында болгон болсо, же аптеканын астында болгон болсо, биз көтөрүп карап, ошону дагы иштеп чыгабыз. Мен да ойлойм жакшы сунуштарын берип. Ушуну чечимге кошуп койсок. Анан экинчи, мына шаарда кээ бир аялдамалардын мындайча айтканда заманбап болушун биздин шаардын тургундары бардыгы эле каалайт. Ошолорду мына курулуш компаниялары менен келишим түзүп, ошону боюнча иш алып барсак кандай болот? Балким баягы аялдамага өздөрүнүн рекламасын илеби, мындайча айтканда элге жеңилдик болмок да. Туура бизде Шаардын көрүнүшүндө да. Азамат Алмазбекович, бул боюнча иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 5 долбоор ушун аялдаманын жаңы заманбап болгон 5 долбоору киргизилип каралып атат. Буюрса биз мына азыр күн жылдары менен ушундай бир 2 жерди жасап, ал жерде дагы жеке жана курулуш компаниялары менен келишим түзүп биз буну ишти алып барып атабыз да. Эгер ишке ашып, ошол туура иш аракеттер катар болгон болсо, аны биз жайылтып көп жерге ошону ишке ашырганга даярбыз биз. Рахмат, ишиңиздерди ийгилик.